Президент бүгүн Алтынай Өмүрбекова менен Космосбек Чобонбаевди коронавирус менен күрөшүүдөгү чабал аракети үчүн иштен алган. Премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев вице-премьерликке Аида Исмаилованы, саламаттыкты сактоо министри кызматына Сабыржан Абдикаримовду сунуштады. Бул туурасында Жогорку Кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева билдирди. Анын айтымында учурда талапкерлерди парламенттин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитети карап жатат. Талапкерлерди комитетке өкмөттүн Жогорку Кеңештеги өкүлү Алмазбек Абытов тааныштырды. Аида Исмаилова Жогорку Кеңештин депутаты, Республика Ата журт фракциясынын мүчөсү. Ал эми Сабыржан Абдикаримов буга чейин республикалык карантиндик жана жугуштуу оорулар борборунун жетекчиси болуп иштеп жаткан. Белгилей кетсек, бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков, вице-премьер Алтынай Өмүрбекова менен саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чобонбаевди кызматтан бошоткон. Кечээ 31 мартта Коопсуздук кеңешинин жыйынында президент өлкөдө коронавирус жуктургандардын санынын өсүшү алдын алуу иштеринин чабал жүрүп жатканын айгинелеп койгонун баса белгилеген. Мындан улам республикалык штаб жана саламаттыкты сактоо министрлигинин ишин сындаган болчу.